Ишеним. Кийинки күн жаандуу болду. Эртең менен акырындык менен тамчылап аткан жаан чыныгы нөшөргө айланып кетти. Тоонун башында оор кара булуттар каптап, чагылгандар чартылдап, күн күркүрөп кирди. Мындай аба ырайында бакчада кыларга иш жок эле. Ошондуктан алар эртең мененки тамактануудан кийин жылуу кийинип алышып, Мехрон менен Устат беседкада сабагын улантышты. Айланадагы гүрүлдөгөн жаман аба ырайына көңүл бурбай, Устат жайбаракат үнү менен сабакты баштады. Эң күчтүү фактор бул ишеним. Ким бай болоруна толук ишенсе, ал сөзсүз бай болот. Ошондуктан дайыма бирдемке кыларда өзүңөн сурагын. Ишенесиңби? Оң натыйжа болобу же жокпу? Эгерде күмөн санасаң, жасабай эле койгонуң жакшы. Өзүнүн ийгилигине ишенбеген адам ал эрте эле өзүнүн ийгиликсиздикке арнап коет. Эгер күмөн санасаң, демек ийгилик болбойт. Эгер ишенсең, алдыга жыласың. Аристотель айткан: бир дагы окумуштуу, бир дагы илим ишеним эмне экенин түшүндүрө албайт. Адам бир нерсеге ишенгенде эмне болот? Эч ким аны түшүндүрө албайт. Биз жакындарыбызга 100% ишенебизби? Балдарыбызга, досубузга, туугандарыбызга ишенебизби? Биз өзүбүздүн өлкөбүзгө ишенебизби? Кээ бирде бизди адамдар алдашат. Бирок биз ага карабай эле аларга ишене беребиз. Анткени биздин ишенимибиз бекем эмес. Эгерде ал бирөөнүн кылган ишине көз каранды болсо. Кимдир бирөө биздин үмүтүбүздү актайт, кимдир бирөө актабайт. Көрдүңбү, Мехрон, биз кайра эле биринчи законго кайтып келдик. Кудайдан гана үмүттөн деген. Эгер сен Кудайдан гана үмүттөнсөң, анда түшүнөсүң, бардык адамдар пендечилик кылып ката келтирерин. Өзүнүн мурдагы окуясынан бирдемкени эстегендей болду окшойт, Мехрон мынтип айтты. Менин дагы досторум бар, мени алдап кеткен, а мен алардан аябай үмүт өткөн элем. Андан кийин мен эмне кыларымды билбей калгам. Ошол ситуациясын эстеп, окуучусунун кайрадан кабатырланып атканын түшүнүп, Устат арабтардын бир притчасын айтып берүүнү чечти. Притча. Ысык суусу жок чөлдө эки дос кетип баратты. Алар бир нерсе жөнүндө талашып кетишип, талаш тартыш менен бирөөсү бирөөнү чаап ийет. Беркиси ага таарынып кумга: "Менин эң жакшы досум бүгүн мени чаап ийди" деп жазып коет. Өзүнүн жолун улантышып, достор оазиске келишет да эс алмакчы болушат. Таарынганы кичирээк көлмөгө түшкүсү келип, бирок жарымына чейин сүзүп барып, чөгүп баштайт. Досу жардам кылыш үчүн сүзүп барып, аны сактап калат да жээкке сүйрөп келип коет. Эс алгандан кийин өзүнө келип, сакталып калынганы бычакты алып ташка: "Бүгүн менин эң жакын досум мени сактап калды" деп чийип жазып коет ташка. Анын жазып аткандарын кызыгып карап калган досу андан: "Эмнеге сени урганда кумга жазып, азыр болсо ташка жаздың" деп сурайт. Анан мындай жооп угат: "Бизди досторубуз таарынтканда, биз аны кумга жазышыбыз керек. Кечирим шамалы аны өчүрүп салсын үчүн. Бизге досторубуз жардамга келгенде, биз аны эстеликке калтырыш үчүн жүрөктүн ташына калтырышыбыз керек. Ага эч кандай шамалдын күчү жетпегендей болсун". 2-3 мүнөт унчукпай туруп, Устат мындай деп кошумчалады. Ушул притча жөнүндө ойлон. Эң башкысын түшүн. Сен адамдарга ишенгениңде, сен аларды оңой кечиресиң. Сен өзүңдүн эмоцияңды башкара аласыңбы? Эгер жок болсо, анда үйрөнүп ал. Биздин каарданганыбызды, жинибизди ишеним гана жеңет. Сенин үмүтүңдү эч ким актай элек болсо да ишениш керек. Баары бир ишениш керек. Бул ишеним өзгөчө болуш керек. Биз түшүнүшүбүз керек. Аны өзүбүз тандап алганыбызды. Жаратылыштын законун эсте. Биринчи танда, андан кийин аракеттен. Сенин жакшы бирөөгө болгон мамилең, туура эмес иштер адамдардын кылганына көз каранды болбош керек. Бардыгы жаңылат. Эч ким идеалдуу эмес. Кечиргенди билүү жашоодогу эң керектүү сапат. Сен бирөөнү сүйсөң, сен аны жөн гана сүйөсүң. Анын анкетасынын сага кызыгы жок. А эч кандай условиясы жок эле бирөөгө ишениш үчүн жана аны сүйүш үчүн сен башка жогорку деңгээлдеги сознанияда болушуң керек. Сен ишенесиң да сен эркек экениңе жана буга эч кандай күмөнүң жок. Башкача болушу мүмкүн эмес. Ушул механизмди өзүбүздүн кыялыбызга жетүүдө колдонушубуз керек.
Биз өзүбүздүн максатыбызга жете аларыбызга өзүбүздү ишендиришибиз керек. Өзүбүзгө ишенишибиз керек. Мен көбүнчө эрежелерди түшүнчүмүн. Жашоомдо аларды колдонгонго аракет кылчумун. Эмне үчүн меникинен эчтеке чыккан жок деп жашыра албай кайгылуу үнү менен сурады Мехрон. Эгерде сен жакшы эрежелерди билсең, бул жакшы. Бирок бул аздык кылат, деп түшүндүрүп баштады устат. Эгерде сенде ири компания болсо, ал аздык кылат. Эгерде жакшы сапаттуу товар болсо, ал дагы аздык кылат. Билесиңби эмне? Эмне бир эле компанияда иштеп атышып, бирөөлөрү башкаларга караганда 50 эсе көп акча иштеп табышат бир эле компанияда. Бирдей эле шартта иштеп атышып, кээ бирлери башкаларга караганда көбүрөөк табышат. Себеби кээ бирлери өзүнүн күчүнө, мүмкүнчүлүгүнө терең ишенет. А калгандары талкуулашат, күмөн санашат. А күмөн саноо биздин ишенимди өлтүрөт. Сенин ишенимиң сыноолор аркылуу бекемдейт. Кудайга ишенүү кыйынчылыктарда бекемделет. Доска болгон ишенүү кыйынчылыктарды жеңүүдө бекемделет. Үй бүлөгө ишенүү уруштардан, талаштардан өткөндө өсөт. Бирок сен туура иштерди жасоо үчүн реалист болуш керек деп айтышың мүмкүн. Эсиңде болсун, реалдуулук бул биздин тандоо. Эмнени тандасак, ошол биздин реалдуулук болуп турат. Биз ийгиликти тандай алабыз жана убакыттын өтүүсү менен ийгилик реалдуулук болуп калат. Ийгиликсиздикти тандай алабыз жана ийгиликсиздик болуп калат. Ар бир биздин реалдуулук бул биздин тандообуз. Устат пауза кылып, жазгы күн күркүрөө уланып аткан тоо жакты карады. Бакта нөшөр муздак жаанга айланды. Асманды капкара булут каптап турду. Бизге аба ырайы бош убакытты белек кылып атат. Мехрон, деди устат тоо жакты караганын улантып. Кел сабакты уланталы. Дагы бир маанилүү законду талдайлы. Ушул законду түшүнүү коркунуч, кабатыр абалдан чыкканга жардам берет. Жагымсыз абалдан чыкканга жардам берет.